Жаман менен жакшынын ортосунда согуш пайда болду. Ал согуштун катышуучулары бири-бирине душман болуп калган эгиз балдар самаритянин менен немисис эле. Окуянын башынан баштасак, эгиз балдар жаш кезинен эле чоң күчкө ээ болушкан. Ошондуктан капысынан башкаларга зыян келтирип алышчу. Алардан корккон элдер кечинде уктап жатышканда үйүнүн сыртынан бекитишип, эгиз балдардын үйүн өрттөп салышат. Алардын ата-энеси тирүүлөй күйүп кетишкен. Бирок эгиз балдар эч нерсе болбой тирүү калышты. Самаритянин чындык үчүн күрөшүп, элдердин коргоочусуна айланды. Ал эми немисис өч алуу үчүн элдер ата-энесинде болуп кыйналышын каалаачу. Самаритянин эгиз байкесин токтотууга аракет жасаган. Ошондо немисис баардык жинин чогулткан курал жасады. Бир гана ошол курал менен самаритянинди өлтүрүүгө болот эле. Немисис эгиз байкесин жок кылууну көздөп электр станциясына чакырат. Джой, эмне болду? Качкыла, ал келди. Бул немесис. Качкыла. Немесис байкеси жардамга келээрин билет эле. Экөөнүн күчү бирдей болчу, бирок немесистин куралы ага артыкчылык берди. Бирок ал көп убакытка созулган жок. Жардыруудан улам экөө тең көз жумган. Тагыраак айтканда, элдин баарына ошондой деп билдирген. Бирок мен самаритянин тирүү экендигине ишенем. Самаритянин